Келеңиз, Садыкхан Кисимович. Суроо эмес. Ал негиздемесинде жазыптыр да, экономикалык өз ара байланышты чыңдоо максатында деп да. Эми биздин Сокулук районунан аз калкы бар мамлекетте ошо экономикалык кайсы байланышыбыз болот деп ушуну сурайын дедим эле да, уруксат берсеңер эгерде. Экономикалык кандай байланышта болот? Анан мамлекеттерди эки жактан мындай бир тажрыйба алмашабыз дейт. Эми ал жакта конституционная монархия. Мен туулган жылы падыша болуп шайланган, ошол падыша отурат азыр. Кантип байланышабыз да, кантип тажрыйба алмашабыз деген гана пикир да. Бул Азиз Маматовичке эмес суроо, Кыргыз тышкы иштер министрлигине. Азиз Маматович, жеке өзүңүзгө албаңыз, мен суранам. Ошону жазып атканда бир негиздеме жазып атканда бир эки жакты караш керек да дейм да. Ошо министрлик караш керек да. Эске алабыз. Анан 5000 тонна банан өстүрөт экен, 5000 тонна ананас өстүрөт экен. Анан мантип жазган уят го дейм да. Бирөө да окуйт дейм, бул кыргыздар кандай жагдайда колдоп атат дегенде. 32 000 баш чочкосу бар экен. 5 000 баш тоогу бар экен. Анан биз экономикалык кызматташтыкты тереңдетет экенбиз да. Андан көрө бир Кыргызстандын башка бир району менен келишим түзсө, ошол көбүрөөк пайда болот да экономикалык жактан. Ушуну гана эске алыш керек, анан алардын добуш керек болуп аткан болсо маселе жок, бирок ошондо дагы абдан сабаттуу негиздемени жазышыбыз керек. Жөн эле жана асмандан алып эле ура бербей, ушул гана сунуш. Туура айтып атасыз, Садыкхан Кисимович.